Венгрияда Кыргызстандын маданий күндөрү салтанат менен өтүүдө. Ага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, Кыргызстандын Венгриядагы элчиси Таланткуш Жубеков, Венгрия парламентинин вице-спикери Шандор Лежак катышты. Ошондой эле расмий конок катары Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы Султан Раев, Дүйсен Касейинов, дипломатиялык корпустардын өкүлдөрү, Венгриядагы мекендештер жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү чакырылды. Министр өз сөзүндө 2022 жылы Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 30 жыл толгонун белгилөө менен кыргыз-венгер мамилеси ишенимдүү мүнөздө болуп, тең укуктуулук жана өз ара урматтоосу системалуу түрдө өнүгүп жатканын белгиледи. Бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн энциклопедиясы катары белгиленген Манас эпосы венгер тилине которулуп бүгүнкү күндө Венгер Республикасынын бардык жарандарын окуп алуу үчүн мүмкүнчүлүк ачылды. Жана Кыргызстан менен Мажарстанды бириктирип турган бүгүнкү күндө бир-эки адам жөнүндө да сөз кылбасак болбойт. Бул биринчиси Манаска кызмат кылган Манас эпосунун убагында сактап калды десек болот. Кагаз бет жана Кыргыз Республикасынын искусствосуна абдан чоң салым кошкон сүрөтчү, скульптор Ласло Месарош. Маданият күндөрүнүн алкагында бир катар кызматташуу жаатындагы жолугушуулар кыргыз маданиятынын көнөрбөс байлыгы болгон көчмөн элдин жашоосун чагылдырган маданий программалар тартууланууда. Ошондой эле эки өлкөнүн дипломатиялык кызматташуусунун 30 жылдыгына арналган кыргыздын каадас салтын, маданиятын чагылдырган концерти кече коюлду. Анда Манас айтылып, фольклордук ансамблдин аткаруусунда улуттук ыр күлөрү жаңырды. Айжамал Болот кызы, Тилеке Эркин уулу, Ала Тоо 24.